Студияда Диана Нурлан-кызы, аптанын маанилүү жаңылыктары. Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайынан качып кеткен оор кылмышка шектүү жаран кармалды. 2023-жылдын 5-июнь күнү саат 1:40 чамасында Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайынан мурда соттолгон Ысык көл облусуна караштуу Балыкчы шаарынын тургуну 1994-жылы туулган Сабыров Кушубек Талантбекович качып кеткен. Аталган факты Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 368-беренесинин 3-бөлүмү эркиндигинен ажыратуучу жайлардан же кайтаруудан качуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ошол эле күнү Сабыровду кармалган жерин аныктоо максатында издөө иши ачылган. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын Чүй облусунун Ички иштер башкы башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын жана Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан издөөдө жүргөн Сабыровдун жүргөн жери аныкталып, Бишкек шаарынын аймагында качып кетүүгө аракет кылып жаткан жеринен кармалган. Тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн кылмышка шектүү жаран тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Бишкекте аялдар тынчтык жана коопсуздук, көйгөйлөр жана өнүгүү келечеги аттуу эл аралык конференция өтүүдө. Иш-чарага Европа коомдук коопсуздук уюмунун башкы катчысы Хельга Мария Шмидт, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов, Бириккен Улуттар уюмунун Кыргыз Республикасындагы туруктуу координатору Анти Грави, Европа коомдук коопсуздук уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин жетекчиси Алексей Рогов катышты. Конференциянын модераторлору Кыргызстандын коопсуздук тармагындагы аялдар ассоциациясынын төрагасы, тарых илимдеринин доктору профессор Кана Айдаркул, Кыргызстандын коопсуздук тармагындагы аялдар ассоциациясынын байкоочу кеңешинин төрагасы, милициянын отставкадагы полковниги Шамшыбек Мамыров болду. Жолугушуунун алдында аялдар тынчтык жана коопсуздук үчүн алиясы төшөлүп, көчөттөр отургузулду. Андан соң меймандарга милициянын көчмө кабылдамалары көрсөтүлүп, алардын ишмердүүлүгү менен тааныштырылды. Андан кийин конференциянын катышуучулары Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин 1325-резолюциясын ишке ашыруунун заманбап жолдорун жана эл аралык тажрыйбасын, Кыргыз Республикасынын гендердик саясатын, гендердик басмырлоодон жана зомбулуктан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү системасын өнүктүрүүнү, коопсуздук, укук тартип жана мыйзамдуулук секторундагы аялдардын Кыргыз ассоциациясынын ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүн талкуулашты. Ысык көлдө жергиликтүү кеңештин депутаты алдамчылыкка шектелип кармалды. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан өзгөчө ийри өлчөмдө жасалган алдамчылык фактысы боюнча кылмыш ишин иликтей баштады. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын маалыматы боюнча 30-майда райондук милициянын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматынын улук ыйгарымдуу опер кызматкери Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына баяндама менен кайрылган. Ал өз билдирүүсүндө социалдык тармактарда Чолпон Ата шаардык кеңешинин депутаты инвестордун ишине тоскоолдук кылып, андан ири өлчөмдөгү акчаны талап кылып жаткандыгы тууралуу жарыяланган. Аталган маалымат Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштарды бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Козголгон кылмыш ишинин алкагында маалыматта көрсөтүлгөн жарандын өздүгүн аныктоо боюнча тергөө тапшырмалары берилген. Көп өтпөй милициянын кызматкерлери анын өздүгүн аныкташкан. Ал 44 жаштагы Чолпон Ата шаарынын тургуну, шаардык кеңештин депутаты болуп чыкты. Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына 48 саатка киргизилди. Козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө амалдары улантууда. Кыргыз Республикасынын ИИМдин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнө Москва шаарынын жана Москва облусунун аймагында опузалап талап кылуу жана өз мекендештерин урдоо менен алектенген кылмыштуу топ боюнча маалымат келип түшкөн. Ушуга байланыштуу тиешелүү чаралар көрүлүп баштаган. Көрүлгөн ыкчам чаралардын натыйжасында Галивинская шоссе көчөсүндөгү батирлердин биринде эркине каршы мыйзамсыз камап турушкан жогорудагы уурдалган жаран табылган. Бул кылмыш ишине шектүү катары адамды урдоо, опузалап талап кылуу жана карыздарды өндүрүү менен алектенип келишкен 6 адам кармалган. Бардык кармалгандар Кыргызстандын жарандары болушат. Ошондой эле бул батирден кылмышкерлер өз эркине каршы камап турушкан Кыргыз Республикасынын жараны 2000-жылы туулган Н.Д. табылган. Кылмышкерлер андан 300 000 рубль талап кылышкан. Аныкталгандай экөөнү тең сабашып, тапанчага окшогон буюм менен коркутушкан. Бул факты боюнча Москва шаары боюнча тергөө комитетинин аймактык бөлүмү тарабынан Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 127-беренесинин 2-бөлүмү эркинен мыйзамсыз ажыратуу, 163-беренесинин 2-бөлүмү опузалап талап кылуу жана 126-беренесинин 2-бөлүмү адам урдоо менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө иштери уланууда.
Россияда кыргызстандыктардын арасында баңги кылмыштардын алдын алуу боюнча жолугушуу болуп өттү. Россиянын укук коргоо органдары Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан жасалган кылмыштардын санынын көбөйүшүнө карай терс тенденцияларга өзгөчө баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндө биринчи жолу көңүл бурулуп жаткан жок. Эл аралык кызматташуу башкармалыгынын имаратында жумушчу жыйын болуп өттү. Анын максаты маалыматтык түшүндүрүү жана үгүт иштерин жүргүзүү, жарандарыбыздын арасында баңги кылмыштардын алдын алуу аркылуу азайтуу, кылмышка аралашууну болтурбоо. Жыйындын жүрүшүндө баңги каражаттарын психотроптук заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө, анын ичинде Россия Федерациясынын аймагында Кыргызстандын жарандары тарабынан жасалган баңги кылмыштарына каршы күрөшүү боюнча Россиянын укук коргоо органдары тарабынан көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө кыскача статистикалык жана башка маалыматтар берилди. Иш-чаранын соңунда тараптар бири-бири менен маалыматтарды алмашууга даяр экендигин билдиришти. Диана Нурлан кызы, Ички иштер министрлиги.